Бүгүнкү кечте сиздер менен көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Арыбаңыздар. Азыр биз Инстаграмдан Инстаграмда башкалар кошулгуча таанышып, байланышты текшерип отуралык. Мен кандай көрүнүп, кандай угулуп жатам? Жакшы көрүнүп, жакшы угулуп жатамбы? Гүлмира? Так, звук жок экен. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу айымдар, арыбаңыздар. Биздин Кыргызстандан жана чет өлкөдөн, Чикагодан, Германиядан, Россиядан, Америкадан кошулуп аткан биздин замандаштар, урматтуу апалар, эжелер, үрп адатын бүгүнкү күнгө чейин ошондой эле жаатта бүгүндө кыргыз элине аз да болсо салымыбызды салалы деген максатта иш алып баруудабыз. Урматтуу айымдар, бүгүнкү эфир дагы өзгөчө болмокчу, анткени сиздерге айта турган көптөгөн жакшы жаңылыктарыбыз бар. Андыктан эфирдин аягына чейин болуңуздар. Демек, мен бул жаатка эмне себептен келип калдым, кандайча келип калдым, мына ушул боюнча сиздерге бөлүшүп өтөлүк. Урматтуу айымдар, менин бул жолдо илим билим жолуна келгениме 10 жылдан ашып баратат. Бул жолго келүүмдүн себеби менин улуу кызым синдром Дауна менен төрөлгөн. Сиздер билесиздер, бул өзгөчө тубаса өзгөчөлүк болуп эсептелинет. Мына ошол күндөн баштап эмне үчүн миллиондогон, миллиарддаган аялдардын ичинен менин кызым өзгөчө болуп калды? Эмне үчүн мен өзгөчө болуп калдым? Эмне үчүн ушундай өзгөчөлүгү бар кызды төрөдүм деген суроолордун аркасында ушул жан дүйнө илимине келип калдым. Анткени биздин жан дүйнөбүздө эмне бар болсо, ошол нерсенин баардыгы биздин жашообузга чагылып отурат. Ошол себептүү адамдардын жашоосун өзгөртүү үчүн эң алгач биз өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө көңүл буруу керекпиз. Андыктан бүгүнкү сабактагы жан дүйнө жана ден соолук, үй бүлөдөгү мамиле, үй бүлө баалуулуктары, биздин аялдардын миссиясы жана ошондой эле кантип биз тапкан кирешебизди берекелүү кылсак болот, кандай болгондо аялдын тапкан акчасы берекеси болот, мына ушул багытта болмокчу. Дагы мындан ары сиздерге жалпы кыргыз эр азаматтарына, кыргыз аял задаларга, апаларга, аталарга айта турган жакшы жаңылыгыбыз бар. Мына ушул нерселер менен сиздерге бөлүшөбүз. Андыктан биздин сабактан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Демек, урматтуу айымдар, сиздерге айткыбыз келген нерсе, биз ушул каада салтты, салттуу билимди кийинки муунга, биздин балдарыбызга, кыздарыбызга, келечек муунга өткөзүп берүү максатында бүгүнкү күндө жаштар, тактап айтканда биздин жалпы команда салттуу билим берүү борборун, бала бакчаларды, мектептерди ачалы деген чоң максатты көздөй кадам таштоодобуз. Биз сиздерди дагы мына ошол максатка максатташ болуңуздарды чакырабыз. Анткени ар бир улуттун өзүнө тиешелүү баалуулуктары бар. Мына ошол баалуулуктар аркылуу улут болуп сакталып турат. Эми азыркы учурда жаңы замандын агымына жараша биздин жаштарыбыз, келечек муун кыргыз тилинде сүйлөй албай бараткан учуру, мисалы ата эне баалуулугу, үй бүлө баалуулугу деген баалуулуктарды унутуп бараткан кез болуп аткан чагы азыркы учурда. Мына ушундай кыргыздын каны менен, жаны менен, түшүнүгү менен келе жаткан каада салт, үрп адатты биз кийинки муунга өткөзүп берели деген максатта
жалпы командабыз менен борбор куруудабыз. Мына ошол борборго сиздерди чакырып атабыз. Сиздер кантип салым салсаңыздар болот. Сабактын башында айтып өткөндөй, мен бир 10 жылдан бери ушул жан дүйнө сабактарын, кыргыздын каада салтын, анын психологиялык ачылыштарын, түшүнүктөрүн, илимий талдоолорду көптөгөн айымдарга, кыргыз аял затына, үй бүлөлөргө өтүп келүүдөбүз. Сиздерди дагы ушул сабактарга чакырабыз. Сабактарга салган салым менен сиздер биздин борборубуздун курулуусуна, түптөлүүсүнө өзүңүздөрдүн салымыңыздарды сала аласыздар. Сиздерге бөлүшө турган жаңылыгыбыз мына ушул болуп эсептелинет. Эгерде сиз биздин сабакка келип, окуп, өзүңүздүн салымыңызды салгандан кийин ошол салымдын баардыгы биздин борбордун түптөлүүсүнө, курулуш иштерин жасоого жана ошондой эле биздин ата бабаларыбыздан калган мурас, бул боз үй болуп эсептелинет эмеспи? Мына ошол боз үйдү көтөрүп алууга, боз үйдүн алдына тактайларды жасатууга кетмекчи. Ошол себептүү сиздерди мындан кийинки сабактарга катталууга чакырабыз. Демек, бул тууралуу дагы мен сабактын аягында айтып өтөмүн, урматтуу айымдар. Ага чейин биз сиздер менен таанышып, бир аз байланышты түптөп алалык. Азыркы учурда сиздер кайсыл жактан бизди көрүп угуп жатасыздар? Инстаграмда комментарийге жаза бериңиздер. Ким кайсыл шаардан көрүп жатат? Россияданбы, Кыргызстанданбы, Чикагодан, Германиядан, кайсыл жактан көрүп жатасыз? Ошондой эле мени биринчи көрүп жаткандар 1 деген санды жазыңыздар. Мурдатан тааныгандар 2 деген санды жазабыз. Бизде Инстаграмга караганда Телеграмда көбүрөөк адам отурат. Бишкектен жазабыз. Свет күйдү. Эфирдин башталышына 15 мүнөт калганда бизде свет өчүп калган. Азыр эле күйдү. Мыналардын баарын кошуп бересизби? Бул эмелер. Гүлдөн көрүп аткандар бар экен. Нарындан көрүп аткандар, Жалал Абад, Баткен дейт. Ош, Аксы, Таластан көрүп аткандар бар экен. Азаматсыздар, эң сонун. Анда эмесе бүгүнкү сабакты улантуу менен темага кайтып келе берелик. Демек, биздин сабактардын өзгөчөлүгү бул кыргыздын жан дүйнөсүнө туура келген, байыртадан бери келе жаткан агартуу илими болуп эсептелинет. Эмне үчүн кыргыздарда психолог болгон эмес ушул күнгө чейин? Эгерде биз психология деген же болбосо психолог деген сөздүн тамырына карай турган болсок, бул псих деген сөздөн келип чыгат. Демек, бул нерсе кыргыздарга туура келбейт деген нерсени айткыбыз келет да. Ал эми кыргыздарда ушул жан дүйнө илимдерин окуткан кимдер болгон? Бул агартуучулар болгон. Мына ошол ата бабадан калган агартуу илимин бүгүн аз да болсо убакыттын жетишинче сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Демек, урматтуу айымдар, адам качан баалуу болот? Качан жан дүйнөсү бай болгондо адам баалуу болот. Эгерде биздин денебизден жан чыгып кеткен учурда, биздин денебиз эч кандай бир баалуулукка
арзыбай калат да. Мисалы ошол эле ата энебизге, бир туугандарыбызга, жубайыбызга, балдарыбызга дагы биздин жан чыгып кеткенден кийин дене эч кимге керек эмес. Биздин денебизди алып барат дагы жерге тапшырып берет да, жерине өзүнүн койнуна катып алат деген сыяктуу. Демек адамдагы эң баалуу нерсе бул анын жаны болуп эсептелинет. Мына ошол биздин ички жан дүйнөбүздөгү өсүү кандай болсо, ичибизде эмне бар болсо, ички жан дүйнөбүздүн байлыгы канчалык болсо, биздин жан дүйнөбүздүн акыбалын сырткы дүйнө болгондо бул биздин үй бүлөбүздөгү мамиле, бул биздин ден соолугубуз, бул биздин ишибиз, ошондой эле аткарып аткан миссиябыз баардыгы биздин ички жан дүйнөбүздү дайыма чагылдырып турат. Эми көпчүлүгүңүздөрдө ушундай суроолор келет: эмне үчүн адам ооруйт же болбосо оору кайдан келип чыгат деп, мына ошого жооп берип өтөлүк. Оору деген сөздү талдай турган болсок, оор уу дегенден келип чыгат. Качан жан дүйнө, ички дүйнө ууга толгондо оорлошот дагы, анан денеден ооруну жаратат. Оор уу. Ал эми биз жан дүйнөбүздү эмнелер менен уулантабыз? Жан дүйнөбүздү биз уулантабыз көрө албастык менен, ичи тардык менен, ушак менен, туура эмес сөздөр менен, ниетибиздин түз болбогондугу менен, таарыныч менен, мына ушул нерселер менен биз жан дүйнөбүздү уулантып алабыз. Ичибизде жан дүйнөдө уу пайда болгондон кийин ал оор боло баштайт дагы, дене аркылуу белги бере баштайт. Демек, биздин жаныбыз дене аркылуу дайыма белгилерди берет. Биз аны түшүнбөгөндүктөн, билбегендиктен, бул илим баардыгына жеткиликтүү болбогондуктан аны биз оору катары кабыл алабыз дагы, дарылана баштайбыз. Ал оору дагы энергия. Мисалы, таарынычтын оорусу кандай болуп келип чыгат? Бул онкология, бул рак оорулары келип чыгат. Рак ооруларынын түпкү себеби бул таарынычтар болуп эсептелинет. Демек, ошол таарыныч эмне болот экен? Денеде жүрө берет, ал көп болот, ууга айланат дагы, могул клеткаларыбызда ооруларды жаратат. Эгерде биз ошол таарынычтарды бошото ала турган болсок, таарынычтарды кое бере ала турган болсок, же болбосо ошол таарынычтарды мээримдүүлүккө айланта ала турган болсок, анда биз ооруларды түп тамыры менен жок кылууга толук мүмкүнчүлүк бар. Демек, оору дагы бул энергия болуп эсептелинет. Мисалы, бир күнү бөйрөгүбүз ооруйт дейли. Ал эми бөйрөк эмне үчүн ооруйт? Бөйрөк биздин ичибиздеги инь-янь деген энергия бар. Мындай сиздер көрүп эле жүрөсүздөр. Могул инь-янь деген энергия бар, баардыгыңыздар билесиздер. Инь-янь деген эмне бул? Биздин аталык, энелик, аял, эркек энергиябыз. Адамдын бүтүндөй адамзаттын ичинде мына ушул эки энергия айланып олтурат. Бул аталык башат, энелик башат. Аял энергия же болбосо эркек энергия. Баардык адамдын оң тарабынан эркек энергия айланат, сол тарабынан аял энергия айланат. Демек, ушул жерде эгерде биз эркектерге болгон таарынычыбыз бар болсо, же атабызга капачылыгыбыз бар болсо, атабыз менен апабыздын урушканын көрүп, апабызды урганын көрүп, биз атабызды жаман көрүп калган болсок, нааразы болуп калган болсок, таарынган болсок, анда биздин сол бөйрөктөн белги бере баштайт. Сол бөйрөк ушул аталык энергияны, эркек энергияны айлантуучу мүчө болуп эсептелинет. Эгерде апабызга таарыныч бар болсо, апабызга нааразычылык бар болсо, апабызга кандайдыр бир кабыл албаган бир сезимдер бар болсо, же болбосо аял затына, же биз өзүбүз бир таарынычтарыбыз, кабыл ала албаган бир сезимдерибиз, же күнөөлүү сезимдерибиз бар болсо, анда биздин оң бөйрөктөн белги берет. Анткени оң бөйрөк ушул аял энергияны, инь деген энергияны айлантуучу мүчө болуп эсептелинет. Эми биздин чоң ата, чоң энелерибиз мурда ушул энергияны кантип теңдеген? Ысык шорпо менен, кайнак суу менен ушул инь-янь деген энергияны теңдеген.
Эми азыркы учурда биз кандай кылып теңдейт экенбиз ичибиздеги же болбосо жанагы ичибиздеги жан дүйнөбүздөгү ууну же биздин денебиздеги ооруларды кантип теңдесек болот? Эң биринчи мага бул группада бир эже суроо берип атат да. Таарынычтан кантип арылсам болот? Мен таарынычтарымды кечирдим, кое бердим дейм, бирок ал кетпей жатат менде деп. Биз ошол энергияны, таарыныч деген энергияны өзгөртүүнү ушул сабактарда беребиз, үйрөтө алабыз. Кантип үйрөнөбүз? Эң биринчи биз ошол кетирген катачылыкты же болбосо таарынычты биринчи чындык катары, акыйкат катары моюнга алуу керекпиз. Азыр эле жасап көрсөңүздөр болот. Тынчтанып отуруп алабыз, урматтуу айымдар. Кимде таарыныч, күнөөлүү сезимдер же кандайдыр бир сын таксаңыз башка адамдарга, мына ошол нерсенин бардыгын чындык катары моюнга алуу керек. Эгерде бир нерсени өзгөртөбүз десек, анда ошол чындыкты моюнга алуу керекпиз. Бул биринчи этап болуп эсептелинет. Экинчи, бул жараткандын алдында чындыкты моюнга ала билүү. Кыргыздар айтат го, тобоңа келчи, тобоң жансын, тобо келтирсең болот деп. Мына ошол кандай чындык болбосун моюнга алып тобо келтирүү. Үчүнчү, кечирим суроо. Ошол өткөн кеткен катачылыктан же мамиле бузулган адамдардан же болбосо кандайдыр бир жасалган иштерден кечирим суроо. Кечирим суроо деген бул кеч болсо дагы мен сага мээрим берем дегенди түшүндүрөт да. Андан кийин ошол жагдайды мээрим менен, ыраазычылык менен бошотуу. Андан кийинки этап жанагы таарынычты мээримдүүлүккө айлантуу болуп эсептелинет. Демек, ушул 4-5 этап менен биз энергияны өзгөртүп, трансформация кылып, жанагы таарыныч, күнөөлүү сезим, сын тагуу, ушактоо, нааразы болуу, капа болуу, ызалануу деген нерсенин бардыгын ар бир адам өз алдынча өзгөртүп, трансформация кылууга толук мүмкүнчүлүк бар. Демек, сырттагы оорунун бардыгы сиздин кайсыл жериңиз ооруган болсо, ошол оору эң алгач биздин ички дүйнөбүздөн, жан дүйнөбүздөн башталат. Демек, денеңиз ооруп атабы, көңүлүңүз ооруп атабы, анда сиздин жаныңыз ооруп атат дегенди түшүндүрөт. Демек, ден соолукту чыңдоо үчүн эч кандай дары дармексиз чыңдоо үчүн ошол дененин оорусу кайдан келип чыккандыгын түп тамырын табуу керекпиз. Эгерде биз ал энергия деп айттык, ал энергия бир күнү боордо жүрөт, бир күнү өттө жүрөт, бир күнү ашказанда жүрөт, бир күнү бөйрөктөрдө жүрөт. Эми ошол энергияны түп тамыр менен трансформация кылбасак, аны жөн эле дарылап коюп жүрө бере турган болсок, түбүнө түшүп жанагы тикенек менен чырмооктун тамырын үзүп салгандай кылып үзбөсөк, ал кайра эле башкача формада чыга берет. Мисалы, чырмоокту канчалык үстүнөн үзгөнүбүз менен тамыры бар болсо, ал кайра жаңыланып өсүп чыга берет. Туура маселенин бардыгы, денебиздеги оорулардын бардыгы мына туура ошол тикенектей, чырмооктой болуп кайра кайталана берет. Анын образы же болбосо формасы башкача болушу мүмкүн, бирок тамыры бир болгондуктан ал кайра кайталана берет. Мисалы, эң жөнөкөй эле нерсе өнөкөткө айланып калган оорулар же болбосо атасы ооруган болсо кандайдыр бир оору менен, ал оору баласына өтөт же андан кийин небересине өтөт, кайталанып тукум кууп өтүп кете берет. Кандан канга өтүп кете берет дегенди мына ушундай түшүнсөңүздөр болот. Ооба, сиз айткандай, көңүл ооруса жүрөк кошо ооруйт экен, анан жүрөгүңдү дарылаш кыйын экен дейт. Албетте.
Ошол себептүү урматтуу апалар, замандаштарым, эжелер, мына ушундай терең сабактардын баардыгын биз алдыдагы боло турган сабактарда ушул дене белгилерин тереңдетип беребиз да. Дене белгилерин алып алгандан кийин сиз өзүңүзгө өзүңүз бул оорулар кайдан келип чыккандыгын жакшы түшүнө аласыздар. Аны түп тамырдан жана чырмоокты тикенекти үзгөндөй эле түп тамырдан үзө аласыздар. Эми буга чейин мен сабактарды өтүп жүргөнмүн. Сиздер билесиздер, могу жерде карасаңыздар болот. Жаргылчак деген сабактарды өтүп жүрөбүз. Мына моундай чагылыш, күзгү мыйзамы, окшош адамдар өздөрүнүн окшоштугу менен бири-бирине тартат деген мыйзамдарды өтүп жүрөбүз. Эмне себептен ушундай болот? Мына ушул нерсени айткым келип атат. Урматтуу айымдар, биздин ички дүйнөбүздө эмне бар болсо, кандай нерсе бар боло турган болсо, ал нерсенин баардыгы биздин жашообузга, үй бүлөдөгү мамилеге, биздин ден соолугубузга, биздин ишибизге түздөн түз таасирин тийгизет. Анткени жараткандын жазылбаган мыйзамдары бар. Мына ички дүйнөбүздүн окшоштугуна жараша биз окшош адамдарды тартабыз. Эң эле жөнөкөй нерсе, мисалы, кыргыздарда байыртадан бери айтып койгон: тең теңи менен, тезек кабы менен дейт. Окшош адамдар сырткы келбети окшош болбойт, бирок ички дүйнөсүндөгү акыбал, ички дүйнөсүнүн абалы бири-бирине окшош адамдар гана бир үй бүлөгө тартылып келет дагы, бир үй бүлө болуп, аял эркек болуп жашайт. Ошону кыргыздар эмне деген? Тең теңи менен, тезек кабы менен деп айткан. Демек, урматтуу айымдар, биз көпчүлүк айымдар ошол менин бир сабак өтүүдө бир 7-8 жылдык тажрыйбам бар болсо, ошол тажрыйбамда көп аял заты өздөрүнүн жубайын өзгөртүү үчүн сабакка келишет. Өзү эмес, жубайын өзгөртүү үчүн сабакка келишет. Ал эми биздин жубайларыбыз, биздин түгөйлөрүбүз, бул жерде мырзалар отурган болсо, сиздин аялыңыз, жубайыңыз тактап айтканда, сиздин жан дүйнөңүздүн гана чагылышы, сиздин ички акыбалыңызды гана чагылдырып турат. Ошол себептүү биз ал жубайыбызды өзгөртүүдөн мурда биринчи өзүбүздүн ички дүйнөбүзгө кароо керекпиз. Мен киммин, менин ички дүйнөмдө эмнем бар, эмне үчүн бул адамдар мага ушундай мамилени жасап атат, бул адам өзгөрүш үчүн мен эмне кылышым керек деген суроону биринчи өзүбүзгө берүү керекпиз. Ушул жерде биз сабактарда мындай жаргылчак, баарыңыздар билесиздер, кичинекей кезибизде ата энелерибиз, чоң энелерибиз тарткан жаргылчак. Ушул жаргылчак мыйзамын кыргыздар илгертеден билген. Ушул сабактардын баардыгын биз алдыдагы боло турган сабактарда тереңдетип өтөбүз. Буну билип алгандан кийин сиз өзүңүзгө өзүңүз психолог болосуз, өзүңүзгө өзүңүз агартуучу болосуз, өзүңүздүн жан дүйнөңүздү, денеңизди өзүңүз дарылап аласыз да. Ошол себептүү биз жубайларыбызды өзгөртөбүз дегенден мурда могул нерсени түшүнүшүбүз керек да. Демек, миллиондогон адамдардын ичинен мен ушул адамды өзүмө окшоштугубуз аркылуу тарттым. Чалып атат да, биздин телефонубузбу. Жакшы эле угулуп атабы? Туура айтасыз, эже, мен да айтам жолдошума, сен биринчи жакшы болсоң, бизге жакшы мамиле жасасаң, анан биз жакшы болот элек деп айтам дейт. Демек, биздин түгөйлөрүбүз, биздин айлана чөйрөдөгү адамдар, туугандарыбыз, алардын бизге жасаган мамилеси, биздин балдарыбыз дагы биздин гана жан дүйнөбүздү чагылдырып турган күзгү болуп эсептелинет. Эми ушул күзгү аркылуу, мисалы, күзгүнүн алдына барып турасыздар, чачыңыз узун болсо, узун чачтуу аялды көрсөтөт. Чачыңыз кыска болсо, кыска чачтуу аялды көрсөтөт. Эгерде менин бетим кир болсо, менин бетимдин кирин көрсөтөт. Эми күзгүнүн алдына барып алып, мен эмне үчүн менин бетимдин кирин көрсөтүп атасың деп мен күзгүгө капа да болбойм, таарынбайм дагы, нааразы дагы болбойм. Анткени ал мендеги эле нерсени
дайыма чагылдырып көрсөтүп турат. Ошондой эле биздин ички дүйнөбүздөгү акыбалдын баардыгын могул сырттагы жашоо дайыма күзгү сыяктуу чагылдырып гана көрсөтөт. Эми ушул жашообузду өзгөртүүнүн эң оңой жолу бул биздин жан дүйнөбүздү өзгөртүү болуп эсептелинет. Көрдүңүздөрбү? Эң оңой жолу. Ошондуктан башкаларды өзгөртүүнү токтотобуз дагы өзүбүздү күзгүдөн көрүшүбүз керек. Мен кандай адаммын? Менин жан дүйнөмдө эмне бар? Азыркы учурда менин жаным эмнени каалап жатат деген сыяктуу. Эми сиздерге бир суроо бергим келип атат да. Улам жаңы адамдар кошулуп атат. Урматтуу айымдар, кош келиңиздер. Сиздер менен мен Асылжан Нарыбаева. Азыркы учурда биз жан дүйнө жана жашоо, ден соолук, дене белгилери деген теманын алкагында сүйлөшүүдөбүз, маек болууда. Эми баардыгыңыздарга бир суроо бергим келип атат. Бүгүнкү күндө сиздин жашыңыз 50дө, 60та, 70те, балким сиз азыр 40тасыз, балким 30дасыз, 20дасыз, Ушул күнгө чейин жаныңыз үчүн эмне кылдыңыз? Жаныңыз үчүн эмнени жасадыңыз? Жана жаныңызга кандай салымды салдыңыз? Мисал катары айтып өтөйүн. Биз могул дене үчүн бир күндө канча жолу тамактанабыз? Телеграмдагылар жаза албайт, а Инстаграмдагылар комментарий жазып отуруңуздар. Бир күндө канча жолу тамактанасыз? Тез-тезден жазабыз. Көрүнүп атабы Инстаграмдагылар? Тез-тезден жазабыз. Бир күндө канча жолу тамактанабыз? Мисалы, 3 жолу тамактанабыз дейт. 4 жолу тамактангандар бар экен, 5 жолу тамактанабыз дейт. 3 жолу. Эсенгүл айым 3 жолу деп жазып атат. 4 жолу тамактанабыз дейт. Эми сиздер жаза бериңиздер. 3 же 4 жолу деп жакшы азаматсыздар, жооп берип жазып отуруңуздар. Эми караңыздар. Биздин денебиз үчүн көп убакытты арнайт адамдар. Кеминде өзүңүздөр жооп берип атасыздар. Кеминде 3 жолу тамактанасыздар. Анда дагы тандап бир күнү манты жейм, 5 бармак жейм, эртең менен чучук казы карта жейм деп туруп тамакты тандап туруп ичесиздер, Кийимди кийебиз. Азыр ысык болуп атат, жука кийинебиз. Кышында үшүп калбайын деп калың кийинебиз. Комфорттуу үйдө жашагыбыз келет, чоң-чоң үйлөрдү салып атабыз, жакшы машиналарды алып атабыз, канча миң долларларга алып атабыз. Ушул нерсенин баардыгы бул биздин денебиз үчүн. Дененин муктаждыгын кандыруу үчүн жасап атабыз. Эми биз жан дүйнөбүз үчүн эмнени жасадык? Күнүгө жок дегенде 3 жолу тамактанасыздар. 3 жолу тамактанганда эле, эгерде бир чайханага барып тамактана турган болсоңуздар, 1000 сомго сиздер бир отуруп, бир порция тамак ичесиз, чай ичесиз, нан менен ичип чыгып кетесиз. Бул бир эле жолу киргениңиз болот да. Ал эми ушул күнгө чейин сиз өзүңүздүн жаныңыз үчүн эмне кылдыңыз? Кандай салым салдыңыз? Эмне менен азыктандырдыңыз? Бул телефондун зарядкасы өчүп баратат. Жооп бере берели. Ким кандай салымды салды өзү үчүн, өзүнүн жаны үчүн? Биз сабактын башында айтып өттүк. Эң баалуу нерсе бул биздин жан дүйнөбүз. Эгерде денеден жан чыгып кеткенден кийин биздин денебиз эч кандай бир баалуулукка арзыбай калат. Жана ошондой эле биздин курган үйлөрүбүз да калат, башка нерсе дагы, баардык нерсе кала берет. Ошондуктан сиздерге суроо берип атам. Ушул жан дүйнөнү аскандырыңыз. Сактаганга аракет кылабыз, бирок түз эфирде болгонуңуздар жакшы. Демек, урматтуу айымдар, көпчүлүк адамдар үй салам, машина алам,
жана башка кылам, дүнүйө чогултам деп атып, мен витамин жеп турам дейт. Ал витаминдердин баардыгы сиздин денеңиз үчүн керек. Денеңиз үчүн жейсиз. Тамактын баардыгы, суунун баардык нерсенин баардыгы, сиз жеп аткан нерсенин бүтүндөй баардыгы бул дене үчүн болуп эсептелет. Жан сизден витамин, тамак аш, кийим кече, үй деген нерсени сурабайт. Ошондуктан көпчүлүк учурда биз 50-ге чыксак дагы, 60-ка чыксак дагы, 70-ке чыксак дагы өзүбүздүн жаныбызды унутуп калат экенбиз. Көрсө жан ачка калат экен, жан тойбой калат экен, жан кыйналып калат экен. Ошон үчүн кыргыздар байыртадан бери жан дүйнөм ооруп атат. Жанымды коерго жер таппай жатам. Жаным ай жаным деп сүйлөйбүз. Мисалы сиздер эң жакшы көргөн неберелериңиздер болот. Ошол кичинекей бөбөктөрдү сиздер жаным жаным деп жакшы көрөсүздөр. Эмне себептен? Алардын жан дүйнөсү таза болгондуктан, алар эч кандай бир көңүлүндө, жан дүйнөсүндө, жүрөгүндө эч кандай бир кир болбой, таптаза болгондуктан сиздер ошол кичинекей наристени аябай жакшы көрүп, жаным жаным деп көңүл бурасыздар. Ошол себептүү биздин жаныбыз унутулуп калган күндөн баштап биздин жашообузда кыйынчылыктар пайда болот. Ал кыйынчылыктар кандай кыйынчылыктар? Дене оорулары, өнөкөт оорулар, тубаса оорулар, жанагындай дайыма козголуп тура турган оорулар келип чыгат. Оору деген эмне дедик? Оору деген бул биздин жаныбыздын эле дене аркылуу сүйлөп жаткандыгы. Дагы бир жолу айта кетейин, буга чейин бөйрөктү айттык, эми боор эмнеден ооруйт? Мисалы кыргыздар айтат, казактарды боордошум дейт. Боорго тартсам, боорго тебет деп айтат, кыргыздар. Боордошум деп кимди айтабыз? Биз бир туугандарыбызды боордошум деп айтабыз. Бизге жакын адамдарды. Эми ошол боордоштордун арасында тең салмактуулук бузулганда, жана ошондой эле биздин ички дүйнөбүздө, биз өзүбүз жашообузда тең салмактуулукту бузуп алганда, боордон белги бере баштайт. Боор ооруп, кандайдыр бир белгини бере баштайт. Эмне себеп? Анткени сен тең салмактан чыгып келатасың, тең салмактуулукту бузуп атасың деген белгини берет. Кыргыздар байыртадан бери, же болбосо бүтүндөй кыргыздын миссиясы бул тең салмактуулукту кармоо болуп эсептелинет. Ошон үчүн кыргыздар байыртадан жаратканды Теңир деп атап келген. Теңир дегенде бул өзүнчө дин эмес, өзүнчө бир ишеним дагы эмес. Бул баардыгына тең караган, адамзатты, ааламды жараткан күч дегенди түшүндүрөт. Же болбосо мына инь-янь, Кудай деп атпайбы, кут дегенди түшүндүрүп атпайбы? Мына ошол нерсенин баардыгын кыргыздар илгертеден байыртадан түшүнүп, аны жашоосунда, күнүмдүк турмушунда баардыгын жуурулуштуруп туруп колдонуп келишкен. Ошондуктан урматтуу апалар, эжелер, кыздар, агалар бул жерде бар болсо, баардыгыңыздарды биздин алдыдагы боло турган иштерибизге көмөктөшүүнү каалайбыз. Сиздердин көмөктөшкөнүңүздөр биздин сабакка келип, сабакты окуганыңыздар. Ошол сабакка катталууда сиздер 1000 сом менен катталып окуй аласыздар. 1000 сом менен катталгандан кийин сиздер келечек үчүн, келечек муун үчүн, биздин балдарыбыздын кыргызча сүйлөөсү үчүн, биздин балдарыбыз ата-эненин эмгегин баалоосу үчүн, кыргыздын каада салтын, үрп адатын билүү үчүн, ошондой эле бул жашоодо азыр ааламдашуу доорунда кыргыз экенин билүү үчүн, жет ата тегин билүү үчүн, улууга урмат, кичиге ызат деген нерселерди билүү үчүн сиздер салым салып берген болосуздар. Бул нерсе менен биз келечек муунду, өзүбүздүн балдарыбызды, кыздарыбызды кыргызча сүйлөткөнгө, ата-энени баалатканга, кыргыздын каада салтын түшүнгөнгө өзүбүздүн аракеттерибизди жасаган жатабыз. Ошол себептүү баардыгыңыздарды ким кайдыгер карабаган кыргыздар ушундай жакшы иштин башында дайыма биригебиз го. Биз дагы сиздерден, кыргыз замандаштарыбыздан, чет өлкөдөн көрүп аткан, Чикагодан, Германиядан, Россиядан кошулуп көрүп аткан айымдарды, агалардын баардыгын биз менен багытташ болууга, максатташ болууга чакырабыз. Анткени
кыргызды кыргыз эле сактап калат, кыргызга кыргыз эле керек, кыргызга кыргыз эле күйөт, кыргыз тилин кыргыздар эле сүйлөйт, башка улутка, башка элге бул нерсенин кереги эмес. Ошол себептүү урматтуу биздин кыргыз жарандары, замандаштарыбыз ушул сабакка катталып берсеңиздер, андан кийин биз сиздерге ушул сиздердин балдарыңыздар үчүн алдыда 3 айлык улуттук баалуулуктардын негизинде түзүлгөн лагерь уюштурабыз. Ал жерде балдарыңыздар кыргызча сүйлөп, кыргыздын улуттук тамак ашы менен тамактанып, таза абада, тоонун койнунда, суунун жээгинде биз менен биргеликте жайды өткөзүшүп, ошондой эле өзүнүн кыргыз экенин таанып, ата эне баалуулугун түшүнүп, үй бүлө баалуулугун түшүнүп, өзүнүн жети атасын билип, жөн эле сыртынан эле өзгөрбөстөн ошол балдардын ички дүйнөсүнө кирип, ички дүйнөсүн өзгөртүүгө биз өзүбүздүн аракетибизди жасап атабыз. Ошондуктан бардык замандашыбызды биз менен биргеликте болууга чакырабыз, урматтуу айымдар. Рахмат Асылжан, сен кыргыз эли үчүн күйүп ушул сабакты өтүп жатканыңды билдим, дейт Калысбекова. Рахмат, урматтуу айымдар. Демек, биз бул сабактарда аябай терең, кенен сабактар көп. Азыр бир чети толкунданып, бир чети ушундай бир чоң иштин башында тургандыктан сүйүнүч менен айта турган нерсемди дагы толук айта албай калып атам. Өзүм эфирлерде, түз эфирлерде тим эле укмуш эле сүйлөйт элем. Бүгүн эмнегедир толкундануу болуп атат. Анткени ушундай чоң ишти баштоодо дагы бир толкундануулар болот экен. Ошондуктан бардыгыңыздарды ушул иште максатташ болууга чакырамын, урматтуу айымдар. Аталар, агалар, эжелер, кыздар, апалар бардыгыбыз биригип ушул жаштар баштап аткан иштин башында биз менен максатташ болууга чакырабыз. Демек, урматтуу айымдар, сиздер менен биздин сабактын жүрүшүндө айтыла турган нерсе, көрсө бардык нерсе биздин жан дүйнөбүздөн башталат экен. Эми жан деген сөздү эле талдап көрөлүк. Эмнени түшүндүрөт жан деген? Мисалы, эң жөнөкөй мисал менен түшүндүрүп бергим келип атат. Караңгы бөлмөгө кирдиңиздер дейли. Элестетиңиздер, бөлмөнүн ичи караңгы. Киргенде эле караңгы болгондуктан биз жарыкты жандырабыз. Биздин чоң апаларыбыз, тайнелерибиз ушундай сүйлөчү да, үйгө киргенде жарыкты жандыр деп. Азыркы тил менен айта турган болсок, баарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн светти күйгүз дегенди түшүндүрөт. Көрсө, биздин ички дүйнөбүз караңгы болот. Ошол караңгы болгондо сырткы дүйнөбүздө башаламандык, үй бүлөбүздө уруш, талаш, кайнене менен келиндин түшүнбөстүгү, балдардын ортосунда ынтымактын жоктугу, акча жагындагы маселелер, ден соолук жагындагы маселелердин бардыгы ушул биздин жан дүйнөбүздүн караңгылыгынан келип чыгат. Ал эми кыргыз эли байыртадан бери жан дүйнөнү баккан, жан дүйнөнүн байлыгын жакшы билген, түптүү, тектүү эл болгондуктан эч жактан илим билим албай эле канындагы илим билими аркылуу, канындагы жанындагы ата теги менен келе жаткан илим билимди ушул туура жашоо эрежеси, каада салт, үрп адат аркылуу өздөрүнүн балдарына, кыздарына, урпактарына, небере чөйрөлөрүнө өткөзүп келген. Биз кыргыздарды бир тоодо өскөн, бир цивилизациядан артта калган деп айтууга болбойт. Анткени биз жазуу менен эмес, ошол жашоо менен биздин каныбыз аркылуу келе жаткан илим билимди күнүмдүк турмушта колдонуп келгенбиз. Бир китепке жазып коюп, окуп коюп же бир китепке түшүрүп коюп эмес, биз ушул илимди, туура жашоо эрежесин, ошол азыркы адамдар окуп аткан психологиянын бардыгын биз каныбыз аркылуу укумдан тукумга өткөзүп келе жатабыз. Эми азыркы учурда аламдашуу доору болуп аткандыктан, ар тараптан ар кандай агымдар, ар улуттун баалуулуктары кирип аткандыктан биз кыргызча сүйлөөнү дагы жакшы сүйлөбөй баратабыз. Кээ бир сөздөрдү биздин балдарыбыз түшүнбөй калып атат. Ата эненин эмгегин баалоо керек, жети атаң ким, эмне үчүн жети атаны билүү керек деген сыяктуу нерселерди унутуп бараткандайбыз. Ошондуктан биз, мен жана биздин чоң команда, жаштардан курулган команда ушул кыргызга кызмат кыла турган, каада салтты окута турган, салттуу билимди бере турган аял заадалар үчүн, айымдар үчүн, үй бүлөлөр үчүн жана биздин келечек муун болгон балдарыбыз үчүн
бир салттуу билим берүүнү максат кылып коюп мына ошол иштин башында туруудабыз. Эң алгач эле биз жайкы балдардын лагеринен баштайбыз. Бул июнь айында болот. Боз үйдө жашашат балдардын баардыгы. Кыргыздын тамак ашы менен даанышып, тамак ашы менен азыктанышат. Ошондой эле каада салтты окутабыз, үйрөтөбүз, күнүмдүк турмушка колдонууга үйрөтөбүз. Жөн эле угуп коюп кете бербейт, аны жашоосунда колдонууга үйрөтөбүз. Ошондой эле ал жерде биздин манасчыларыбыз келип манас айтып, манас деген эмне, мына ушунун баардыгын балдардын ички жан дүйнөсүнө сиңирүүгө биз аракет жасайбыз. Анткени биздин балдарыбыз сиңирип алат. Эмнеге? Алардын канындагы нерсени гана биз козгоп чыкмакчыбыз. Баардык кыргыздын жанында, канында бул нерсенин баардыгы бар. Ошондуктан эң алгач адамдардын жан дүйнөсүнө көңүл бурабыз. Эгерде жан дүйнөбүз кандай болсо, караңгы болсо, жашообуз дагы караңгы болот. Жарык болсо, жашообуз дагы жарык болот. Кантип жарык кылабыз? Мына могул мыйзамдардын негизинде. Сырткы дүйнөнүн баардыгы бул биздин ички жан дүйнөбүздүн чагылышы. Ушул нерсени эле жакшы түшүнсөңүздөр, анда могул биздин сабактардын баардыгы сиздерге абдан сонун жашооңуздарды өзгөртүүгө, жан дүйнөңүздөрдү байытууга, өстүрүүгө, ушул билимдерди, ушул сабактарды өзүңүздөрдүн урпагыңыздарга өткөзүп берүүгө эң чоң байлык болуп эсептелинет. Урматтуу айымдар, андыктан баардыгыңыздарды бизди колдоп берүүгө чакырабыз. Эми сиздерге суроо, бизди колдоп бересиздерби? Бул жакта кыздар турат, мени карап күлүп атышат. Колдоп берем дегендер плюс белгисин калтырыңыздарчы. Биз колдойбуз силердей болгон жаш муундарды, жаштар канатын колдогубуз келет. Биз дагы балдарыбызды кыргызча сүйлөткүбүз келет. Ошол балдар улуттук лагерге жөнөткүбүз келет. Балдарыбызды буйруса жөнөтөбүз, өзүбүз дагы барабыз деген айымдар бар болсо, колдойм деп жазыңыздар. Ал эми телеграмдагылар болсо, баардыгыңыздар кол көтөрүп коюңуздар. Көрөлүк. Ооба, колдойбуз дейт бул жактагылар. Рахмат Асылжан, баарыбызга пайдалуу сабактарды берип жатасың, билимдүүгө дүйнө жарык дейт. Рахмат. Колдойбуз дейт. Телеграмдагыны кантип жаза турганыңыз болот? Телеграмдагыларды жаздыралы деп биздин билбейм кантип жаздырат. Сиздер колуңуздарды эле көтөрүп койсоңуздар, биз ошону колдойбуз дегенди айтып атасыздар деп түшүнөбүз. Колдойм дейт, плюстарды коюп атасыздар, колдойм дейт. Демек, урматтуу айымдар, баардыгыңыздарды сиздерди чакырабыз. Сиздер бүгүн катталып баштаңыздар. Сиздерге WhatsApp группаларда биздин кыздар байланышка чыгат. Мен өзүм дагы WhatsApp группада боломун. Буйруса биздин борбор, ушул улуттук каада салтты окуткан, салттуу билимди бере алган борбор, Кудай буйруса, июндун ортосунда 12-синен 15-ине чейин ачылыш болот. Мына ошол ачылышка баардыгыңыздарды чакырабыз, баардыгыңыздарды. Ошондой эле сиздин балдарыңыздарды биз биринчилерден боло алабыз. Ушул сабактарыбызга колдоп катталып берген айымдарды. Андыктан, урматтуу айымдар, азыр биз WhatsApp группага киребиз. WhatsApp группага киргенден кийин ошол жерде мен болом, жана биздин командадагы кыздар болот. Ошол кыздар жөнөткөн реквизит менен гана төлөм жүргүзүп, ошол борборго салым салып бериңиздер. Андан кийин мен сиздерге, Кудай буйруса, сонун сабактарды өтүп беремин. Буга чейинки катышкан айымдар бар, сабакка катышкан айымдар эпилепсиядан, давлениядан, жанагындай аллергия болгон оорулардан, жана башка мындай психический ооруп калган адамдардан, кыргызча талма деп коет, медицина айык албаган жактан сонун результаттар болгон. Ошондой эле арак ичкенден, үй бүлөсүндөгү жаңжалдан,
түрлүү результаттар бар да, жыйынтыктар бар. Мына ошого кантип жетсе болот, аны кантип үйрөнүү керек. Өзүңүздөр үйрөнүп алгандан кийин бүтүндөй үй бүлөңүз үчүн колдоносуздар. Келиндерге үйрөтөсүздөр, кыздарга үйрөтөсүздөр, балдарга үйрөтөсүздөр. Мына ошол нерсени баардыгын мен сиздерге кыргыз тилинде жөнөкөй жалпак тил менен сабакта түз эфирге чыгып, ушундай кылып туруп, сонун кылып сабакты өтүп бермекчимин. Андыктан мен сиздерден жалпы биздин командада көп кыздар иштеп атат, азыр мырзаларыбыз дагы бар. Сиздерден колдоолорду күтөбүз. Урматтуу улуу муундун апалары, биздин замандаштар, чет өлкөдө жашаган агаларыбыз, эжелерибиз, сиздердин колдооңуздар аябай керек болуп атат. Сиздер ушул биздин борборго салым салуу менен өзүңүздөрдүн балдарыңыздардын келечеги үчүн, өзүңүздөр үчүн, кыргыз элинин ушул салттуу билимди жайылтууга салым салган болосуздар. Эми ушул сабакка биз сиздерден көп нерсени сурабайбыз. Болгону 1000 сом менен катталасыздар. Эгерде андан дагы мен көбүрөөк салым салгым келет десеңиздер, анда өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөр айткан нерсени сала берсеңиздер болот. Негизинен жалпы 1000 сом менен катталасыздар. Катталгандан кийин биз дароо эле курулуш иштерин баштайбыз. Бизде 3 боз үйүбүз бар. Ошол 3 боз үйүбүздү көтөрөбүз. 6 канат, 8 канат, анан чоң 12 канат чоң боз үйүбүз бар. Ошол боз үйлөрдү көтөрүп алгандан кийин балдарга ошол боз үйдүн ичинде сабак беребиз, боз үйдүн ичинде жаткызабыз, боз үйдүн ичинде тамактандырабыз. Тамак ашыбыздын баардыгы экологиялык жактан таза болот. Каймак, сүт, айран, курут, жарма, колго жасалган тегирмендин наны деген нерселер менен балдарыбызды сонун кылып жайкы лагерди уюштурган жатабыз. Андан кийин балдарды мектепке даярдоо, бала бакча деген салттуу билимдер менен системалуу түрдө ишибизди баштайбыз. Эми биздин борбордо жалаң эле окутуу тармагында эмес, кымыз, туура айтасыз. Бир эле келип окубастан, ал жерде өзүңүздүн кандайдыр бир ишкердүүлүгүңүз бар болсо, ишмердүүлүгүңүз бар болсо, же сиз ушул күнгө чейин кандайдыр бир иш алып барып жүрсөңүз, ошону коомчулукка чыгаргыңыз келсе, кол өнөрчүлөр, оймочулар, саймачылар жана башка кыргыз баалуулуктарын ар тараптуу алып жүргөн айымдардын, мырзалардын баардыгына биздин борбор, жаратман борборубуз сиздерге өз кызматын көрсөтмөкчү. Андыктан баардыгы ушул борбордун ичинде, алкагында Кудай буйруса кыргызга кызмат кыла турган иштерди жасаган жатабыз. Лагерь болсо Бишкекте, Кой Таш 5 күнгөй тарапта, тоонун боорунда, суунун жээгинде, таза абада, салкын боз үйдө өтмөкчү. Баардыгы кыргыздын жашоосуна керектүү, кыргыз жыттанган, кыргыз даамданган, кыргыз даамы менен бүтүндөй кыргызга керектүү нерсе менен камсыздап туруп, ошол жерге балдар борборун уюштурабыз. Жайы менен болот. Биздин балдар борборуна 7 жаштан баштап 18 жашка чейин, 16, 17, 18 жашка чейин келсе болот. Дагы бул лагердин өзгөчөлүгү, лагерге бир гана балдар эмес, апалар менен келип, ошол 10 күн бою лагерде жашап, сабакты да алып, каада салтты дагы үйрөнүп, салттуу билимдерди дагы ала алышат. Андыктан бул лагерге биз катталууну ачабыз. Ага чейин ушул лагерде боз үйлөрдү көтөрүп алуу үчүн ушул сабакка түшкөн салым менен боз үйлөрдү көтөрүп алабыз. Ушул июньдун 15-лерине жакын биздин борбордун ачылышын жасайбыз. Эми бул борбор Кудай буйруса лагерлерди чакырабыз. Менен бара берип балдарыбыз 1000 сом
катталасыздар. Сабакка катталып, ушул жан дүйнө боюнча дене белгилери, үй бүлөлүк мамилелер, кыргыз үй бүлөсүндөгү аялдын орду, милдети, атанын орду, милдети, эмне үчүн ата деп айтат, эмне үчүн апа деп айтат деген сөздөрдүн терең баалуулуктардын баардыгын сиздер сабакта аласыздар. Ал эми лагердин баасы өзүнчө болот. Ал жерде балдар жатышат, 10 күн бою жатат. Эгерде балдар апалары менен келе турган болсо, апалары менен кошо жатат. Жатып 10 күн бою тамактануу болот, анын ичинде сабактар болот. Андан тышкары биз балдардын жөн эле тамактандырып коюп, ойнотуп койбойбуз. Ички жан дүйнөсү менен иштейбиз. Ички жан дүйнөсү менен иштемейинче балдарда дагы өзгөрүү болбойт да. Буга чейин биз 2017 же 2018-19 Ысык көлдө ушул лагерди уюштурганбыз. Аябай сонун жыйынтыктар болгон. Бул лагерге биз өзгөчө балдары бар ата-энелер үчүн дагы өзүнчө бир поток кылып алабыз. Өзгөчө балдары бар ата-энелер дагы келе алышат, балдар дагы келе алышат. Ошолор менен кандай иштеш керек? Өзгөчө балдары бар ата-энелер жөнөкөй эле кадимки балдар менен эне баланын ортосундагы байланыш же болбосо жанагы өткөл курактагы болуп аткан өзгөчөлүктөрдү кантип башкаруу керек? Мына ушул нерсенин баардыгын биз лагердин ичине камтыйбыз. Синхронный которуу болуп атабы дейт. Жок, синхронный которуу болгон жок. Жакшы саамалык, ишиңе ийгилик каалайм дейт. Рахмат, ошто дагы уюштурсаңар жакшы болот эле дейт. Жакшы болмок. Бизге оштон команда келе турган болсо жакшы болот. Биз менен иштешебиз дегендердин баардыгына талап биздин сабактарга катталып, биздин сабактарды жакшы түшүнүшү керек. Биздин сабактарды түшүнүп алгандан кийин биз бир команда болуп, бири-бирибизди түшүнүп жакшы иштеше алабыз. Так, ата-эне менен барса баланы кароо сиздерге милдеттендирилеби дейт. Ооба, балдарды биз карайбыз. Балдарды карайбыз. Ал жерде ашпозчу болот, тарбиячы болот, мугалимдер болот, улуу апалардан келип сабак өткөндөр болот, манасчылар болот, санжырачылар болот. Биз баардык программасын түзүп туруп, биринчи лагерь боюнча сураганыңыздарда алдын ала программабызды беребиз. Аутизм балдарды дагы алабыз. Өзүнчө поток болот. Өзгөчө балдарга ата-энеси менен келем десе, өз алдынча келсе дагы биз өзүнчө бир поток менен алабыз. Демек, урматтуу айымдар, кийинки акыркы суроолоруңуздарга жооп берейин. Кимде кандай суроолор жаралды? Кимдин кандай суроолору бар? Берсеңиздер, жооп берелик. Алгачкы катталгандарга, бүгүн катталгандарга, урматтуу айымдар, буга чейинки өтүлгөн курстарымдын Устат Шакир, өзгөрүү өзүңдү көрүү курсу, дене белгилери, руханий мамиле, ушул жан дүйнө сабактарынын баардыгын сиздер белекке аласыздар. Болгон эле 1000 сом салым салуу менен белекке аласыздар. Андыктан азыр сабак бүткөндөн кийин WhatsApp группага киребиз. Ошол жерден биз алгачкы 100 орунду алабыз. 100 орунга 100 катталган айымдарга, мырзаларга биздин ушул күнгө чейин өтүп келген курстарга, сабактарга каттоону ачабыз дагы. Баардык ушул күнгө чейин өтүлгөн сабактардын баардыгын сиздерге белек кылып беребиз. Бул эң сонун мүмкүнчүлүк. Анан баса айта кете турган нерсе, ушул менин курстарымдын, сабактарымдын эң акыркы жыйынтыктоочу сабактары болот. Мындан ары мен онлайн курстарды өтпөйм, анткени биздин борбордо иш көп болот. Биз жандуу сабактарды өтөбүз, системалуу сабактарды өтөбүз. Кадимки мектептерде, бала бакчаларда иштеген мугалимдердей болуп, өзүбүздүн бала бакчада, өзүбүздүн мектепте иш алып барабыз. Ошондуктан ушул күнгө чейин мүмкүнчүлүгү болбой, убакыты болбой, шарты болбой окуй албай жүргөн эжелерди, агалардын баардыгын ушул сабакта күтөбүз. Эң сонун мүмкүнчүлүк менен 1000 сом менен катталасыздар, биздин сабактардын баардыгын белекке аласыздар. Алла разы болсун, Асылжан дейт. Рахмат, урматтуу айымдар, апалар, эжелер.
кыздар, агалар баардыгыңыздарды азыр WhatsApp группалардан күтөбүз. Мен өзүм кайтарым байланышта боломун. Ошол жактан калганын улантабыз. Ал эми сиздер болсо катталып өзүңүздөргө орун алып жетишиңиздер. Баардык сабактар 1000 сом. Мисалы азыр 1000 сомго бир жолу тамак ичесиз, анда дагы тойбой тамак ичесиз. Бир жолу ал кетип калат. Бир жолу сабак алып аласыздар, ал сиздер менен өмүр бою сиздер үчүн кызмат кылып берет. Балдардын күнү 3 ай балдар боло алышабы деп. Жок, биз 3 ай бою балдар менен иштейбиз. Балдардын келүүсү 10 күн болот. 10 күнгө келишет балдар. Бардыгыңыздарга ийгилик. Анда эмесе ким катталам десе, ким бизди колдойм десе, ким ушул биздин борборго, келечек муунга салым салгысы келгендердин баардыгын азыр Инстаграмдан биз ссылка коем. Ошол ссылка аркылуу өтөсүздөр. Андан тышкары WhatsApp группадагылар группадан көрүшөбүз. WhatsAppка кантип кошулабыз дегендер, мен азыр Instagram баракчама ссылка коем. Ошол ссылка менен WhatsApp группага киресиздер. Менеджерлер сиздерди каттайт. Эң алдыңкы 100 катышуучуга биз баардык сабактарды, мындан аябай кымбат өтүлгөн сабактардын баардыгын биз ошол алдыңкы жазылган орундарга белек кылып беребиз. Анткени мындан ары мен курстарды, сабактарды чыгарбаймын. Ошондуктан ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай колдонуп калыңыздар. Ал эми WhatsApp группадагылар, Telegram группадагылар, азыр биз сиздерге реквизиттерди беребиз. Ошол реквизиттерге төлөм жүргүзөсүздөр. Биздин реквизиттен башка реквизиттерге номерлер бериши мүмкүн башкалар. Ошолорго башка которбойсуздар. Биздин гана реквизит менен иштейбиз азыр. 10 күнгө канча сом, ошого жараша катталат элем дейт. Биздикин 10 күнгө мисалы тамак ашыбызга канча кетет, бир күндө баардыгы вес менен берилет. Мисалы 12 жаштагы бала канча тамактанат, 18 жаштагы бала канча тамактанат. Анын ичинде биздин мугалимдердин айлыктары бар, ашпозчулардын айлыктары бар. Ошонун баардыгы эсепке кирет дагы. Асмандын башы кылбайбыз. Ошол сиздердин алыңыздарга жараша баардыгын эсептеп туруп, бул боюнча дагы маалымат беребиз. Ошол маалыматтарды дагы терең алыш үчүн биздин сабакка каттала бериңиздер, урматтуу айымдар. Анда эмесе көрүшкөнчө, азыр биз WhatsApp группага киребиз, ошол жактан сиздер менен көрүшөмүн. Ал эми WhatsApp группага кире электер, Instagramдагы сторискиден ссылка коем, ошол ссылка аркылуу киресиздер. Баарыңыздарга ийгилик, баардыгыңыздарды алдыдагы биздин борбордун ачылышынан жана лагерден күтөмүн. Бар болуңуздар.